Демек, мына көрдіңіз, сіз наставникпен иштеп атканда дайым эсиңизде болсун. Мында бизде сөз бар, спонсор да остается тому, кто его достает. Biz kırışa etkiyoruz, nastavnik kimde yardım verir, çalışırlar yardım verir. Şu sebepten siz özünüz nastavnikten yapmadan özünüz çalışkan hareket kılınız. Atkendeginde nastavnikte özgöçü, tecrübası çoğun olsa, жақсы natijalarga жеткен болса, анын командасы өтө чоң болса, анын убактысы сизге жетишпеши мүмкүн. Жана анын командасында 100-дөгөн, 200-дөгөн, 1000-деген адамдар болот. Ошол себептен сиз өзүңүз жабышып, көбүрөөк суроолорду берип, өзүңүз аракет кылышыңыз керек болот да. Ошондо наставник сизге көбүрөөк болот. Ал эми сиз наставник мага качан жардам берет, эртең жардам берет, жардам берет деп күтүп отура берсеңиз, анда убакыт өтүп кете берет. Сиз бул игиликке жетпей көп нерсени билбей барып кетесиз. Ошол себептен мүмкүн болсо, наставникти сиз өзүңүз козгоңуз, өзүңүз чакырыңыз, өзүңүз наставникке сунуш айтыңыз. Мындай кылсак болот, мындай кылсак болот деп өзүңүз көбүрөөк суроолор бериңиз да. Ошондо наставник сизге көбүрөөк көңүл бурат. Анан кээ бир адамдар ой келиши мүмкүн, наставник көбөйүп кетти, мага көңүл бурчу эле, көңүл бөлбөй калды деген ой болушу мүмкүн. Ал көбөйүп кеткенде эмес, чынында ал адам убакыты жетпей баштаган болушу мүмкүн. Ошол себептен балким өзү жеке өзү эмес, жардамчылар аркылуу иштеши мүмкүн да. Мисалы биздин учурда дагы командабыз өтө чоң болгондуктан биз кимдирге кайрылса баарын эле өзүбүзгө каттай албайбыз. Аларды биз кураторлор бар бизде, наставниктер бар, ошолорго көрүп, ошолорду багыттайбыз. Анткени алардын убакыты бизге караганда бир аз көбүрөөк, жана аларга лидерлер керек. Ал эми биздин учурда лидерлер өтө көп. Биз ушу иштеп аткан, өскөн жана тажрыйбасы бар адамдар менен көбүрөөк иштейбиз. Жана өз алдынча иштешти билген адамдарга көбүрөөк ошолорду өзүбүз кылсайбыз. Ал эми жетелеп көп нерсе үйрөтүү керек болсо, анда биз албетте аны уже кандай бир биринчи ийгиликтерге жеткен же болбосо жакшы ийгиликтерге жеткен наставниктерге багыттайбыз. Ошол үчүн да кабылбаңыз, биз ошол абалга келип калганыбыз болот. Ошол үчүн да биз жана кыйын болуп кеткенден өзүбүз кыйын сезген эмес, убакыт тартыгына байланыштуу ушундай жоба кылабыз. Эми биз мен бизнес баштайм, жаңы бизнес баштайм дегендерди айта кетсем, сиз жаңы бизнес баштаганда болчу айтып кетти, наставник өтө керек деди. Бизнес жаңы баштаганда сизде мындай болушу мүмкүн, сиз ойлошуңуз мүмкүн, мага көп кайрылышат, сиздин видеолоруңузду көрүп жүрөм, анан сиздин группаңызга каттап койсоңуз, мага кеңеш берип койсоңуз, мен өзүм бизнесимди өзүм кое берсем деп айтышат да. Бул эмне окшош, бул мен теория жүзүндө үйрөтүп коебуз, мен теорияны билем дагы, практиканы өзүм кылып кетем деп айтышат. Чынында эч убакта адам теориянын жардамы менен бизнес көбүрөөк албайт. Ал практикада тажрыйба алганда гана, ошондо гана мен тажрыйбалуу болдум десе болот да. Практикада ийгиликке жеткенде гана мен ийгиликке бир нерсе жасай алдым, мен үйрөндүм десе болот. Ал адам кандайдыр бир бизнес ийгиликке жеткиче, ал адам азырынча билбейт да. Билет, бирок кыла албайт дейли. Ошол себептен сиз бизге кайрылганда эсиңизде болсун, сиз жөн гана видеолорду көргөнгө караганда, эгерде биздин бизнеске кошулуп бирге иштеп биз менен анан бир ийгиликке жетсеңиз, ошондо сиз чындап башка бизнести алып кете аласыз да. Ошондо сиз кандай гана бизнес болбосо, ошону алып кетүү сизде жөндөмдөр пайда болуп калган болот. Жана сиз бизнести коркпой жасап калган болосуз да. Ошол себептен мүмкүн болсо бизге кошулуп, тажрыйба түрүндө, практика түрүндө сиз ийгиликке жетип, анан кийин башка бизнес ачсаңыз туура болот. Анткени биздин бизнесте тобокел жок. Көпчүлүк бизнестерди сиз баштаганда буга чейин биз жаңы ишти баштап атып жасай албай калсамчы деген видеосун көргөн болушуңуз мүмкүн. Ошол жерде айтып кеткенбиз биз. Эгерде сиз баштап аткан болсоңуз, эмне жоготот деп айтканбыз, кадимки бизнестерде мына 200 миң, 500 миң, миллиондорду киргизип жасап атышат. А биздин бизнесте сиз ошондой акча киргизбестен жасап атасыз. Кандай тобокел бар деп айтканбыз. Чындап эле биздин бизнесте эч кандай тобокел жок. Акча түрүндө сиз болбой калса эч нерсе жоготпойсуз. Жада калса 100 миң да киргизиштин кереги жок, жада калса 50 миң, 30 миң, 20 миң да киргизиштин кереги жок. Мисалы үчүн биздин бизнесте сиз болгону 1,5 миң, 3 миң сом менен баштайсыз. Ушул акча жетиштүү болот да. Жана ошол жерде сиз 1,5 миң, 3 миң сом менен баштап, айталы 100 миң, 50 миң турган коучинг, күчтүү наставниктердин убактысын ала аласыз. Алар сиздин бизнесиңизди курууга сизге көңүл бөлүп, сизге жардам берет жана сизге практика, тажрыйба түрүндө өзүнүн канча жасаганын көрсөтөт. Ушул бизнести жасап коюңуз, ийгиликке жетиңиз. Ошондон кийин сиз башка бизнес баштасаңыз сизге оңой, жеңил болот. Жана сиз башка бизнес ойноп жасачу болуп каласыз. Ага чейин сиз бул бизнесте жакшы ийгиликке жетип калганыңызда, келечекте сиз эртеден кечке иштебесеңиз дагы, кошумча бул бизнесте буга келет, кошумча бизнес катары иштесеңиз дагы, кадимкидей сиз эртеден кечке иштегендей акча түшкүчү деңгээлге келесиз. 2 жыл бою 3 жыл иштеп ошол деңгээлге келесиз. Ошол мезгилде кимдиргөндө 1 жыл болушу мүмкүн. Ошол мезгилде сиз андан башка бизнес ачсаңыз дагы болот. Болбой калса кайра бул бизнесиңиз бар. Жана ошол бизнесиңиз болгуча, аренданы актагыча, өзүнүн акчасы чыккыча сиз биздин бизнестен түшкөн акча менен жашап тура аласыз да. Биз дагы дал ошондой кылганбыз. Бул бизнесте 1000 сом менен баштаганбыз. Жакшы ийгиликтерге жеттик. Айына 40-50 миң түшкү болуп калган деңгээлге чыкканда биз башка бизнестерди ачып көрдүк. Биз 8 ай мисалы үчүн бир бизнести 8 ай бою арендага иштедик. Бир бизнести 1 жыл бою актаган жок. Ошол мезгилде бизге ушул бизнес бизди багып турду. Биз кийинен эртеден кечке жаңы бизнестерге көңүл бөлө алдык да. Ал эми азыр сиз эгерде жаңы бизнести өз алдынча ачкан болсоңуз, биринчиден сиз бизнес алып келишти билбейсиз. Көптөгөн каталарды жасашыңыз мүмкүн. Арендага акчаңыз көп болушу мүмкүн. Балким белки оборудование киргизген менен же товар киргизген менен арендага чыкпай калышы мүмкүн. Анан мен болман келбейт окшойт, мен кыла албайт окшойм деген ойдо калып кетишиңиз мүмкүн. Анан келечекте мен
бизнес меники емес деп айтып шығасыз мүмкін да. Бұл емнеге ұқсас, сіз айтыңыз, елестетіңіз, сіз бірінші класс өтірексіз, дарау 10-шы классқа өттіңіздағы, мен 10-шы класқа оқудыңыздағы, мен оқи алмайтын маған мектеп менікі емес дегенге барабар да. Ошол себептен біз сізге сұрап мына біздің бизнесте сіз бірінші класс болып баштасаңыз болады, жана біз сізді үйретеміз. Адам 10-шы класс мысалы үшін мұғалім бірінші класс жалғыз жетелеп үйретпей тұрау. Беркі бизнесте дағы сіз ешкім жетелеп үйретпейді, ешкім тәжірибасын үйретпейді. Өзіңіз жалғызсыз. Ешкімге сізге үйретпейді, жана болбай қалса сіз қаншалар ақшаларды жоғалтасыз. Ал эми биздин бизнесте сіз болбай қалса сіз аренда төлөбөйсүз, болбай қалса сіз ақша жоғалтпайсыз, болбай қалса болған уақыт кетеді. А бирок болбай қалса, айталы 3-4 ай болбай қалды, жарым жыл болбай қалды. Жағы әрекет кыла берсеңиз бир жылда болот. Сиз башка бизнесте ага чейин канчалык жан болмогонуңуз. Ошол себептен бизге кошулуп, биздеги наставниктермен бирге иштесеңиз, сизге гарантия, ийгилик гарантия берип алабыз да. Анткени сизде тобокел жок. Сиз өзүңүзгө гарантия берип аласыз. Плюс канчалаган бизнесте керектүү, команда түзүүгө керектүү көптөгөн билимдерди алабыз. Анан эгерде сиз биздин бизнеске кошулбай өзүңүз мен билем деп жасасаңыз, ийгиликке жетсеңиз дагы, сиздин бизнесиңиз кандай болуп калышы мүмкүн? Көпчүлүктөрдө көрүп жүрөбүз, өзүңүз жеке жалгыз жасаган бизнес болуп калат. Ал бизнес система эмес, сиз барда ал бизнес бар, сиз жокта ал бизнес жок. Ушундай куруп коюшуңуз мүмкүн. Анткени сиз команда түзүшүп билбейсиз, команда иштетишти билбейсиз. Ал эми биздин бизнесте сиз команда түзүшүп үйрөнөсүз, жана команданы иштетишти билип каласыз. Ошол команданы чоңойтушты билип каласыз. Биздин бизнесте биз ушундай чоң бизнес куруп үйрөтөбүз. Мына бизде көрүп жүрөбүз, коллегаларыбыз бар, биздин башка бизнесте коллегаларыбыз бар. Алар 4 жыл, 5 жылдык тажрыйбасы менен иштеп жүргөндө биз нолдон, ошол бизнесте нолдон баштадык. Арадан убакыт өтүп, арадан 4 жыл өтүп, мына алар дагы 3 жыл болуп иштеп жүрөт. Алар биздин бизнесте 27 киши иштеп атат, 2 башка масштаб. Алар чакан кичинекей бизнес болуп жүрөт, биздики чоң бизнеске айланды, орто деңгээлдеги, биздин шаар үчүн жогорку деңгээлдеги бизнестерге айланды жана атактуу фирмаларга айланды. Эмнеге болот? Бул тармактык маркетингде алган тажрыйбабыздын жардамы жана команда түзүп билгенибиздин жардамы болот да. Ошол себептен сиз бул бизнеске көңүл бөлүп койсоңуз болот. Эгерде сиз биздин бизнесте жагы тажрыйба алып, ийгиликке иштейин десеңиз, мага WhatsAppка карасаңыз болот. Ал эми сизге бул видеону тааныштарыңыз берген болсо, ошол тааныштарыңыз аркылуу биздин командага катталсаңыз болот. Көбүнчө биздин командалар ушул видеолорду колдонушат. Анда эмесе видео жаккан болсо лайктарды басабыз, каналга катталабыз жана коллегаларыбыз менен бөлүшүп койсок.